Азыркы учурда бардык окуучулар мектепке кетишти болуш керек. Ал эми студенттер окуу жайга бардыгы сагынышып, классташтар, группалаштар, курсташтар деги эле койчу сагыныштарын таратып, эже агалар менен учурашып жаткан болуш керек. Биз болсо ал кезде мына ушул Чүй облусундагы мектептер окуу тууралуу, окуу куралдары тууралуу биз кененирээк маек курал деп атайын мейманыбызды чакырган болчубуз. Тааныштырып өтөйүн. Учурда Чүй облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси Абдыраева Кундуз эжекебиз мейманда. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Жакшы. Кутмандуу таңыңыз менен. Бирге болсун. Окуу жылынын башталышы менен деп айтайын. Рахмат. Эң эле алгач суроом, баягы бардыгыбызга эле бир кызык мүмкүн. 1-класска быйылкы жылдын эсеби менен Чүй облусуна канча окуучу катталды? Канча окуучу кирди? Мен учурдан пайдаланып, кутман таң сиздердин жамаатка дагы бүгүн биздин кыргыз эли үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн бир жакшы самалык болуп жатат. Мен учурдан пайдаланып бүгүнкү биздин окуучуларыбызды жалпы жана биздин билим берүү жаатындагы жалпы коллегаларыбызды бүгүнкү билим күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анткени азыр эле сиз айтып өтпөдүңүзбү, 1-класстар, 11-класстар, 1-класстан 11-класска чейинки окуучулар ушундай сагынышты. Мынакей 2 жылдан бери пандемия шартында онлайн режиминде окуп келдик. Мынакей эми кадимки шартта окуйбуз дегенде окуучулардын баары кадимкидей сагынышкан бойдон көчө толтура бир шаңга бөлөнүп, бүгүн бир башкача бир самалык болуп турат. Албетте бул биз үчүн абдан жакшы бир кубанычтуу кабар деп айтсам болот. Анткени Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан атайын кабыл алынып, ар бир мектеп, ар бир жалпы билим берүүчү мекемелер онлайн кадимки шартта, офлайн кадимки шартта окусун деген биз атайын буйрук менен тааныштырганбыз. Биздин Чүй облусу боюнча бүгүнкү күндө жалпы 1-класстардын саны 22.607 баланы түзөт. Бардык мектептердин шарттары 1-класстарды деги жалпы окуучуларды кабыл алуу боюнча бүгүн биздин Чүй облусу боюнча 325 жалпы билим берүүчү мекемелер, мектептер бардыгы тең бүгүнкү окуучуларыбызды толук кандуу кабыл алууга даяр. 1-класстар үчүн атайын класс жетекчилердин бардыгы тең кадр маселеси анын ичинде, мугалимдердин жетишпестиги боюнча бардык көйгөйлөрдүн баары чечилген. Андан сырткары кадимки режимде окушат, мурдагыдай эле 45 минуттадан кадимкидей эле мурда кандай окуп жүргөн болсо ошол эле режим сакталат. 1-класстан 11-класска чейин кадимкидей режимде офлайн түрүндө окуп башташат, бирок бет кап кийишеби же болбосо бет кап маселеси кандай болот? Бет кап маселесин кайра эле ушул атайын жалпы буйрук менен кабыл алынды. Ар бир окуучу баягыдай эле бет кап менен кирип чыгыш керек. Мугалимдер дагы кадимки санитардык нормалар мурдагыдай эле сакталыш керек. Окуу дегенде эле сөзсүз түрдө окуу куралдары, китептери болуш керек окуучуда. Биринчи этапта, биринчи шартта, аны алыш үчүн дагы учурда билбейм көйгөйлөр жаралып аткан учур экен. Учурда китептер кандай, жетиштүүбү, жетишсизби? Айрыкча 1-класстардыкы, 1-класстардыкы толук кандуу жетиштүү эле деп айта алабыз. Андан сырткары жетишпеген кээ бир китептерин албетте ата-энелер тарабынан баягы сатып берүүгө же болбосо камсыздап берүүгө туура келет. Бирок бүгүнкү күндө биздин Чүй облусу боюнча китептердин жетишсиздиги 82% түзөт бүгүнкү күндө. Анткени баягы жетишсиздиги 82%. Жок, жетиштүүлүгү. Бүгүнкү күндө. Андан кээ бир китептер баягы жетпей калган китептерде ошо бүгүнкү күндө мектептер, райондук билим берүү бөлүмдөрү тарабынан дагы эле ар кайсы булактардан камсыздаганга бүгүнкү күндө аракеттер жүрүп жатат. Бирок ага карабай баягы ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кээ бир китептер, жетишпеген китептерди албетте баягы анча-мынча китептерин ата-энелер тарабынан камсыздоого туура келип жатат. Ал эми форма маселесичи мектеп окуучуларына кандай болду? Форма маселесине келгенде биздин бүгүнкү окуучуларда мурдагыдай баягы атайын мектеп формасы деп эч кандай талап кылынган жок. Эгер ата-энелердин мүмкүнчүлүгү болсо, баягы мектептин каадасы сыяктуу деп айтып кетсем да болуш керек. Баягы ак көйнөк астына кара юбка же болбосо кара шымы менен келе берсе болот. Эгер
таптакыр эле мүмкүнчүлүгү жок болуп калса окуучулардын, анда өздөрүнүн баягы мүмкүнчүлүгү жеткен каалаган кийимдерин кие бергенге бүгүнкү күндө уруксат. Анткени ар бир мектеп баягы буйрук менен деп айтабызбы, биз буга чейин түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөнбүз, коллегияларда ар кандай чогулуштарда айтылды, эскертилди. Бул август кеңешмесинде талкууланды. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө эч кандай кысым же болбосо эч кандай мектеп формасына талап кылынбайт. Анда жыл бою эле ким каалаган формада бара берсе болобу? Ооба, анткени бирок биз азыркы күндө айтып жатабыз, эгер мүмкүн болушунча баягы ата-энелер мүмкүнчүлүгү болсо, көбүнчөсү баягы каданы мектептин салтын жоготпой, кара ак кийгенге ошондой биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк да. Эми буга чейин деле онлайн болгон учурда деле, онлайнга чейин офлайн болуп жатканда деле Чүй облусунда көптөгөн иш-чаралар жүрчү да. Ошол мектепке окуучуларды жакшы окуусуна, мектептин бир базалык жагынан өсүүсүнө, мектептин өнүгүшүнө, окуучулардын өнүгүүсүнө, окуусуна ар кандай иш-чараларды өткөрүп келчүсүздөр. Эми баягы онлайн түрүнөн офлайнга өткөн соң кайрадан балдарды окууга тартышыбыз керек, балдарды кайрадан окууга кызыктырышыбыз керек, мектепке баруусуна, окуусуна кызыктырышыбыз керек. Кандай иш-чараларды баягы уюштурдуңуздар болуш керек? Абдан туура айтасыз. Мына быйылкы жылдык август кеңешмесинде ошол кандай ишмерчемдерде иштейбиз, кандай иш пландар түзүлдү, ошолор боюнча абдан чоң талкуулар болду. Бул боюнча биз эң биринчиден окуучуларды окутуунун мындай жакшы бир кадамдарын иштеп чыгуу үчүн бүгүнкү күндө ар кандай долбоорлор менен иштеп жатабыз. Долбоорлор сунушталып жатат Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан. Бул долбоорлордун алкагында эң негизгиси биз бүгүнкү күндө мугалимдердин жогорулатуу, өзүн өзү билимдерин жогорулатуу курсунан өткөрүүнү бул биз биринчи планга койдук. Анткени себеби ар кандай стратегиялар менен окутуу, балдарды жанагындай заманбап технологиялар менен окутуунун жаңы стратегияларын иштеп чыгуу боюнча эң биринчи мугалимдердин билимин өркүндөтүүнү биз биринчи планга койдук. Анткени себеби бул жылда эле өтүп келе жаткан буга чейин деле. Бирок быйыл мындай көбүрөөк күчөтүлгөн тартипте мындай көбүрөөк санда өткөргөнгө аракет кылып жатабыз. Андан сырткары мен айта кетейин, Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө жанагы электрондук библиотекалар, электрондук китептер, компьютерлер менен толук кандуу камсыз болду деп айтсак болот. Анткени өзгөчө менин мурда баягы китепканалар көп нерседен аксап эле бир өзүнүн бир базасында эле баягы иш жүргүзүп келген болсо, эми азыр жанагы заманбап технологиялар менен, техникалар менен камсыздалып, өзгөчө компьютерлер менен балдарды көбүрөөк китеп окууга тартууга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болуп жатат. Кудай буюрса бул мынакей бүгүнкү күндө окуу күнү бүгүн башталып жатат, билим күнү. Мен ойлоп атам, бул ушул жыл ичинде көбүнчө китеп окуу, балдардын китепке окууга тартылуусу көбүрөөк болуш керек деген, жыйынтыгын берет болуш керек деген үмүттөбүз. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, бардыгы азыр электрондук, жаңы заманбап форматта болуп жаткандыктан, бир жылдан ашып калды окшойт электрондук мектеп иштеп жатканына. Учурда анын жыйынтыгы кандай болуп атат? Эми азыр акылдуу мектеп деп эң башында эле канча жылдан бери иштеп келатабыз, акылдуу мектеп деген программанын үстүндө. Мында биз айтып кетет элем, мунун жыйынтыгы жакшы эле болот экен. Мурда мисалы электрондук кезек, мисалы үчүн электрондук кезекке туруп, Чүй облусу боюнча мисалы Токмок шаары, Ысык Ата району бардыгы тең булар электрондук кезекке тургузулган, мисалы бала бакчалар, мектептер. Бүгүнкү күндө жана эл мектеп деген биздин программабыз иштейт. Ошол эл мектепте ата-энелер атайын электрондук кезекке үйдө отуруп туруп эле баягы компьютер менен заманбап түрүндө эле тура алышат. Андан сырткары бул жакшы нерсе болот экен, бардык ата-энелер көрүп турушат, кайсыл учурда кимдин кезеги келет. Бул абдан жакшы нерсе болот экен, жыйынтыгын берип эле жатат. Анткени мурдагыдай кечирип коңуздар, мурдагыдай тааныштыкка салып, же болбосо бирөөнүн баласы кирип, бирөөнүн баласы кирбей калган учурлар көбүрөөк кездешкен буга чейин. Бул болуп эле келе жаткан нерсе болчу. Бирок ушул нерсенин бардыгы тең баягы артка калып, азыр электрондук кезекке туруп, жалпы эле ошо электрондук жакшы иштетүүлөр, акылдуу мектеп бүгүнкү күндө биздин билим берүү жаатында өзгөчө Чүй облусунда мыкты жыйынтыгын берип келе жатат. Электрондук кезектен дагы бир пайдаланууга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи?
Жок, мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анткени ар бир нерсе катуу көзөмөлдө турат. Атайын техникалык топтор иштейт. Ал боюнча бардыгы көзөмөлдө турат. Бул боюнча эч кандай мындай бир одоно бузуулар азырынча байкала элек. Андан сырткары бүгүнкү күндө айтып кетейин, мынакей күз мезгили келип, кыш мезгилине даярдык деген бар бизде. Балдардын тамак ашы каралат, мунун ичинде абдан жакшы болуп жатат. Мынакей ошондо айтып кетейин, Мерсико деген биздин атайын бир долбоор тарабынан бүгүнкү күндө балдардын ысык тамак ашы буюрса жакшы жолго коюлду. Андан сырткары көмүр түшүрүү жанагы жылытуу системасы боюнча бүгүнкү күндө абдан үзгүлтүксүз катуу күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүлүп жатат. Кудай буюрса даярдыгыбыз жакшы. Анан электрондук күндөлүк деп коебуз. Электрондук күндөлүк, интерактивдүү доскалар, электрондук библиотекалар бүгүнкү күндө бардык мектепке жайылтууга багы кадам көбүрөөк болуп атат да. Эң мыкты. Анан быйылкы жыл башка жылдагылардан өзгөчөлөнүп 15-сентябрда башталбадыбы окуу жылычы? Ар жакта дагы 1-сентябрда негизи башталмак эмес беле? Ар жакта дагы 15 күн калды. Буну кантип толуктайсыздар? Бунун системасы, пландары түзүлгөн болсо керек. Эми бул атайын бул боюнча бизге Кыргыз Республикасынын жана билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бул боюнча бизге официалдуу түрдө буйрук түрүндө келет. Биз ошол кандай бизге буйрук келген болсо, ишмерчемде кандай түзөбүз, мисалы жылдык план деп коебуз, ошо жылдык ишмерчемдер кандай түзүлөт, ошол боюнча биз буйруктун негизинде иш алып барабыз. Азыркы учурда мен ойлойм, ар жакта сиз айтып аткан 10 күндүк программаны биз кайра иштеп чыгууга, балдарга толук кандуу ошол бергенге аракет кылабыз. Анткени биз официалдуу түрдө ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругун жана ошол жактын тапшырмасы менен иш алып бара алабыз. Эми келе жаткан чейрек деп айтылат эмеспиз, биринчи чейрек, экинчи чейрек бардыгы эле өз убактысы менен жүрөт болсо керек. Ооба. Кудайым буюрса, эгер Кыргызстаныбыз ушундай оор сыркоодон алыс болсо, абалыбыз тынч болсо, пандемиядан алыс болсок, албетте баягы эле чейректер ошол толук кандуу эле биринчи чейрек, ар бир чейрек өз нугу менен өтөт. Анан албетте ортодогу экзамендер жана биздин жерди Кудай буюрса, ошонун бардыгы тең, мен ойлойм, кадимки режимде өткөн бардыгыбыз тең эле каалап турсак керек. Мынакей азыр сиздер деле айтып атпайсыздарбы? Бардык окуучуларда, коллектив, мугалим бардыгы парталарда керек болсо окуучуларды сагынган учур болуптур. Кудайым буюрса, ошол офлайн кадимки режимде бардыгы тең толук кандуу өтөт. Чоң ыраазычылык билдирет. Сөзсүз түрдө мына ушундай жөн гана мектепке барып окугандан кандай рахат аласың, Дайыма эле ушундай убакыт, ушундай саат болсун. Ар бириңиздерге окууңуздарга бир гана ийгилик каалайбыз. Ал эми сиздердин окууңуздарга бир багыт берип, сиздердин окууңуздарга шарт түзүп берип келе жатышкан биздин атайын меймандарыбызды биз конокко чакырып аткан болчубуз. Алардын бири Чүй облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Абдыраева Кундуз эжекебиз болду. Эжеске ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Окуучуларга, мектепте мугалимдерге негизи эле билим берүү жаатына ар дайым өзүңүздөрдүн бир эмгегиңиздерди жумшап келесиздер. Чоң рахмат сиздерге да. Биз болсо көрсөтүүбүздү таң кестип андан ары улантат. Дагы да болсо биз мектептеги окуучулар, студенттер тууралуу кеп козгоп жаткан учурубуз. Бул кептен, бул темадан эч кайда алыстабайбыз. Бизде дагы да болсо кызыктуу бир коногубуз бар. Аны азырынча сыргата турайын, кайрадан көрүшөбүз.